Attack'leri kendi shot baby. Ya ama bu stranica rap tart görmeyin mi dedin mi? Ataplena. Thank you very much. Bir saatte geçsem gerek değil. Men de Gaz mı? Gas'ta. Aktörski bayke 10'da. barga ötüp kettim. Barmen bolup işledim. Siminovic oturup gülüyordu da. Yemin ete bulup. Все degende Siminovic gülüyorsa anda. Siminovic что 90-cı жылғы балдардын немесе. Азыр ким? Süperstar. Gal Gadot'u. Салам алейкум достор. Бүгүн бизде конокто MC Донча, Данияр Токтомаметов, ошондой эле Газ жана сценический образ сериалда кандай? Неме Нургазы акчаны Адылбайкеден алып бербей качып жүргөн бала. Нургазы аферист деген образ. Кандай Адылбайке? Кош келдиң Данияр. Кандайсың? Эң башында бир кичинекей кыскача маалымат. Мен негизи юриспруденцияны бүткөм. Мектепте деле баягы кружоктордо бир нерсе кылып эле, анан ёлкаларда бир сценкаларды коюп эле, ушундай бир привычка адат бар болчу да. Окуу нормально окуп коелу, успейби деп анан кийин. Бир маалда КВН баштап ошо менен кеткенбиз. Ошодон башталды. Основной КВН үчүн да тамашоо ал кезде чынында баанда күчтүү эмес беле. Мага мектеп болгон ошол КВН болду да. Толугу менен где-то бир 8 жылда ойноп турдум. Достор, мындан кийин Мирзматов влог каналына кошумча алып баруучу интервью болуп туруп, Акылбек кошулду. Менин оюмча бул өзгөчө бир креатив берет, кызыктуу юмор берет деп ойлойбуз. Кызыктуу бир контент болот го, жөн эле пайдалуу эмес, күлкүмүштүү жана кызыктуу болот деп ойлоп кетебиз. Кандай деп ойлойсуң? Албетте. Айтканыңыздын баары келсин. Амин. Амин. Достор, азыр болсо элдерден MC Донча жөнүндө сурамжылоо кылабыз. Өтө кызыктуу суроолор болот, анда эмесе текшерип көрөбүз. Слезы текли налево, слезы текли вверх. Грамотный дюшес. Вайны слезы текли направо, налево. Записал бы он с Пугачевой, было бы круто. Текать слезы. Кинодон көргөнмүн. Кинодон көргөнсү? Акча деген сериалда. Президенттикке койсо шайлайт белеңиздер? Ойлонмопмун, себептен жаңы эле биринчи аз эле болду мындай көргөнүм, билгеним. Акчада эле чыкты го. 92 жылкысың, төрүлгөн жериң Бишкек. Бишкек Атам Оштон, Алайкул. Алайкул жергесинен болот. Апам Жалалабаттан. Биз бул жактан төрөлүп, интересный факт, 4 килограмм төрөлгөм. 4 килограмм. Почти монастырь болуп көрүпсүң. Просто бир жерде не то кетип калгам да, башка нерсе жеп салгам да. Или жебей калгам. Жебей калгам. Канча бир туугансыңар? Бизде 3 бир тууган, улуубуз эжем. Жана брачкам бар. Атабыз мугалим, апабыз мугалим. Апам кыргыз тилден завуч болуп, канча жылдан бери мугалим болуп иштеп келет. Атабыз болсо профессор точный наука боюнча. Физика, математика, механика, бүт ошо точный неме менен да. Ошол жакта мен мисалы мектепте окуп атканда бир предметтен 4 алып калгам, вообще не вариант болчу да. Баардыгын 5 алыш керек болчу. Бишкекте төрөлүп, кайсы райондо? Бакайта, Свердловский район. Ошол жакта эле өсүп чоңойбуз. Гездон балдар менен сүйлөшүп, Карпинкада балдар менен сүйлөшүп. Бакайта дегенде мына Алматинка менен Аламедин базарынын эле айланасы. Айланасы да. Опасный район болчу ал. Жакшы эле, бирок живой. Район это сила. Как себя преподнесешь, так и будешь деп. Ошондой темалар бар. Биз неме окугам, мен Бакаятада СПС болуп чоңоюп калгам негизи. СПС деген сам по себе деген. Артын жазып койсо болот, СПС сам по себе. Мен негизи 9да кеткем да, 9ду бүтүп кетип атканда 1/4 бар болчу. Физикадан. 2008-жыл. Банда айфондор жок, Nokia'лар. Адылбайке? Кино же ырбы? Рецепт счастья? Рецепт счастья? Жок. Нет? Кутман. Блин. Газбы? Газда. Актерский байке 10'да. 10'го, аябай жакшы ойногон демек, Жакшы ойногон. 97 го дейм бир.
Байке, мен айтмакмын мону 99-жылкы деп. 97 уж. 97. 96, 8. Я думаю, ему от 18 до 32. 99? 99, а? Да. 95, 98'miş. Колледжге кетип атканда мен ойлонуп аткамда мен могу 2 жыл деп окуйм. А мен болсо максат коюп туруп мен моякта 2 жыл жакшылап окуйм деп ОРТни тапшырайм, бирок мен болсо архитектурага кетем дегем да. Анткени менде хобби рисование болчу. Бирок рисованияны чыштап туруп мен чирчение өткөм да. Именно по ГОС стандартам ошолордун баардыгын окуп чыккам да. Үйлөр кандай салынат, дизайн интерьера, мисалы үйдө отуруп алып туруп комнаталарды чийчим да. Ал кезде баягы азыр жакшы андай компьютерлер мындай экран менен болот да. Тонкийди. Андай экраны менен компьютерлер болчу, ошодон бир жактан диск табып келип, просто интерьер жасаган. Ошо дискти салып алып, программа менен установка кылып туруп өзүм окугам да ошончу. Ошону өзүм эле үйрөнүп, болсо анда даже выход в интернет особо жок болчу да. Эми Nokia эптеп Opera менен кирип, карап бияктан мындай кыл, деп туруп. Азыр доступ оңой болуп калды. YouTube'га бир бастың, кирдиң, ода бир 5-10 мүнөт көрдүң, полностью үйрөнүп аласың. Красавчик бекен, красавчик эмес. Да, нормально. Нормально, да? Жашына кайла? Нормально. Нормально, красавчик эмес. Негизи адам эркек киши маймылдан кичине сулуу болсо эле болот деп атпайбы? Менде болуш керек да, ошондо нормально болот экен да. Нормально? Нормально. Болмок деген да. Мисалы мен атам менен шахматты кичинекей кезимден ойноп баштагам. Бул анткени атам менен төрөлгөндө шахматты досканы колума карматкан да. Бүт туугандар мисалы келип ойночу. Мисалы шахмат мондай турса, мен мондай чекесинен ойночумун да. Киши мынтип карап турса, мен чекесинен карап турам, потому что мен сбоку көрүп турганда бунун да оюнун контролдоп турушум да. Анын ой жумушун көрө алчуң э? А мен мисалы кичинекей кезимде эмнеге андай кылышымды түшүнгөн эмесмин. Кийин ошол бир жаш куракка келгенде анан түшүндүм да. Мисалы мен жумушка мынтип карабайм да, чекесинен карап. Сен эки тараптан көргөнгө аракеттенип кетсиң анда. Бүт эле байкелер шахмат ойнай алат да. Притом баардыгы жакшы ойнойт да Кыргызстанда, чындыгында. Бирок биздин мен абам мисалы шахмат боюнча прям баягы мастер спорта дебесем да, КМС болчу да. Эми баягы немеси жок. Мындай официальный КМСи жок, бирок КМС болчу чын. Анан кийин баардыгын эле жеңе берчү подряд. Мен атам менен ойночу. 45 жашта КМСдир сен 9 класс, 10 класс болуп тур жеңчүң. Жадынан да алдың, 8 класс болчу. 8 жаш. 8 жашыңдан. 8 жаш. 8 жаш. Достор. Анан кийин болсо, мисалы 2 класс, 3 класста. 4 класста бизде болсо мен биздин физрукту жеңип алгам. Мектептеги. Биздин физрук, точнее, биздин физрук агай параллельно шахмат боюнча кружок бар болчу. Бирок ушул нерсе кийин немеге дагы мындай обычно жашоого дагы кирип кетти. Чындыгындачы. Көбүнчө эле биз мындай четтен байкасаң адамдар жумушту мындай карайт, проблеманы мындай карайт. Мен ушуну чечишим керек деп туруп ушундайдан отурат да. Бул жакта дагы бир күч бар да. Мисалы проблеманы хуже кылып ийе турган дагы бир күч бар. Аны байкабай туруп терисинде заинтересованный лицосу бар. Мындай болуп калат да. Эси чуть-чуть мисалы чекесинен караганда бүт жанагындай поле ачылат да. Мисалы азыр менде да чемпионат мира болбоду. Чемпионат мира болуп туруп бул стористерде көрүп, воротанын артынан мынтип тартып атпайбы? И жерден. Непонятно. Ким каякта мындай поле жалпак болуп непривычно болот го. А телевизионныйда мындай үстүнөн көрүп туруп, баарды көрүнүп туруп, тиги ачык, тигиге пас бер, тиги бул дегенчи. Вот ошол эле подход да. Ошого мисалы обычный жөн эле үйдө жаткан зритель, тетиги бербейт эле, буга теппейт эле деп саат да, чындыгында. Мен деле ошондойм да, кээде чайбай. Жинин келип кеткенде, тиги пас бер, тиги ачылып атпайбы депчи. А на самом деле алар түз жерде ойнойт. И мындай силуэттер эле да, только силуэттер. Баарын көрө албайсың деген жерде. Субъективно эле өзүң эле. Субъективно мындай. Анткени азыр уже баягы чоң жашоо деп койсок болобу, уже чоң жашоого киргенден кийин, мисалы 30га чыгып калдык.
жашоо кадимкидей өзгөрөт, проблемалар өзгөрөт, иштер өзгөрөт, объемдор чоңоет мисалы. Ошолорду мынтип байкасаң, 20 жаштагы өзүңдүн не кылып атканың, кандай проблемаларың бар, кандай жумуштарың, ошолор 20 эсе кичинекей болуп калат да. 10 жыл өттү, вообще чоңойду, может жакында үйлөнүп калсам, андан да 5 бетер, анткени тааныштар дагы айтып берет, кандай болот, не болот деп туруп, анан көзүң тоңолоп болуп туруп, бирок благо немелер бар да, ошо приемдор бар, айтасың, нормально, келсин, чекесине карап, чечип коесуң. Келсин, самое главное, келсин, ошол момент келсин. Чекесине карап чечип коем дейт. Кудай берсин ошол моментте, все, биз дагы мынтип чекесине карап чечип коебуз дейбиз. Кичинекей кезден баштап эле акча сурагандан уялып неметип чоңойгом да. Даже мисалы досумдун тууган күнү болуп атса, даже 12-13кө чыгып 200 сом сурагандан тайсалдап жакта ладно деп элечи мындай. Анда барбайм деп. Үйдөгүлөр айтчы, айт, не керек, акча керекпи? Кимдикке деп барасың? Бас кетип калсам, анткени ойлочумун да, мен эмнеге ушул мен врачкам төрөлгөндөн кийин өзүм могу жакта понимание резко чоңоюп кетти да. Мен уже ала албайт экенмин. Бул экондон акчаны өзүм барып иштейт экенмин деп туруп, ошондон акырынан базарга апама жардам бергенче, врачкам чоңойткончо Аламедин базарда нормально жыл иштеп койгом. Себеби мен 10го чыкканда врачкам төрөлүп, 1 жыл декрет, анан врачкам пока чоңоюп, кичине хотя бы уже ошол убакытка чейин үйдө жардам берип жүрдүң, чоңойтуп жардам берип, карашканы. Кийин болсо контейнер алышты үйдөгүлөр. Товар коюшту. Ал кезде косметика, мыломойка, жанагындай флормар деген немелер, пудралар, импортный бир нерселерди алып келип сатышты да. Нормально иштеп койдум дегенде канча 2-3 жыл иштегенсиңби? Биз негизи контейнерди көп эле болду негизи. Анткени врачкам канчанчы бир 1-класска барганга чейин болду ошо. Это бир 5-6 жыл болду. 5-6. Өзүң да иштеп койдуң? Өзүм да иштедим. Кийинчерээк 2 контейнер алышып, анан экинчини арендага неметип атышты. Биринчи контейнерди сатып алышты беле? Биринчини сатып алганда. Точкасы. Целый контейнерди сатып алып, и только жана место үчүн төлөчү. Дордойдо баягы Аламедин базарда негизи сбор болчу. 1000 сомдонбу за место. Орун үчүн 1000 сомдон чогулчу болду. Товар кредитке алышкан. Ошол кезде кредитке алып, акырындан соода кылып, ошол кредит жабылып, и чындыгында ошол негизи бир контейнер жакшылап эле бизди баккан да. Чындыгында базарда отурган ден соолукка зыян. Суук тиіп, буттан көп, буттан оорулар аябай көп болот го. Анан апабыздын ден соолугу ушундай неметкенден уже болду, токтотуш керек деп туруп, кийин реализатор коюп, анан эми ал кезге уже мен мисалы жумуш иштеп, официант болуп, бармен болуп, уже эжебиз болсо өзүнчө иштеп, уже бандай атабыз менен апабыз бандай кандай десек, ресурстардын көп расход болбой калган да. И ошол момент түшүнгөм, сен, бул жакта акырындан реализатор коюш керек экен, иштей берсин. Будет, не будет. Дальше уже врачкабыз чоңой берсин. Сиз карьерный мугалим бойдон иштей бериңиз. Болду. Биз өзүбүз чоңойдук, биз дальше иштей беребиз. Апам болсо үйдө болуп, же башка жака кеткенде, мен базарда сменага чыкканда, мага воля болчу да, себеби ал жакта бир фишка бар болчу. Товарды өзүң саткан үчүн бүт бааларды билесиң да. Анан кийин апам болсо до конца мен вот канча иштедим, айтчы да, жазып тур, эмнени сатканың жазып тур дечи да. Мен болсо туруп эжелер келет, пудра 90 сом, мен болсо канча дегенде 95 дечим да.
Эми билбейм, ошондой бир неме болгондо кичине наценка коеюн, эми анткени мен аябай аракеттенип сатып атам, кичине шабашка кылып алайын деп туруп. Постоянно баарына кошчумун, бирок единственный бир момент уже апама айтпайт болчумун да. Апама эмнегедир айта албайт болчумун. Эми кассадан даже мен мисалы чогуу иштеп атканда кассадан акча алгандан уялчумун да. Мисалы сода бир 5000 6000 болуп кетчү. Күнүнө 5000 6000. 5000 Болбоду 6000. дегенде На тот момент жакшы. Болбоду дегенде 3000 болуш экен. Болбоду дегенде 3000. Канча сомго тамак жедим? Там 128 сом болсо да ровно 128 деп жазасың. Бирок эмнегедир ашык акча алгандан эми семейный бизнес. Чындыгында мен ал жакта үй бүлөнүн бир мүчөсү болуп иштеп атам. Бирок алгандан уялчумун да. Анан кээде сурачумун. Мен мындай неме кылайын деп алайын деп аттым эле, куртка бербейсизби деп апам болсо ошо менен без проблем эле берчү да. Бирок мага баягындай кичине неудобно болчу. Ошон үчүн жанагы системаны ойлоп таап, ошону ойлонгом да, я продаю же, сатылып атат да. Кандай прям сон товар кетип атат, короче. Плюс сарафанный радио кетип атат. Ошон мисалы 200 сом, 250 сом чыгып калчу. Өзүңө? Да, өзүмө чөнтөккө салып коесуң, үйгө барам. Постоянная привычка копилка деген нерсе. Копилка аз деле үйдө бар. Мисалы 200 сом болсо 100 сом алып салып коюп, 100 сомду чөнтөккө мектепке барасың, пирожки алып берейинби деп туруп кыздарга келип каласың, мындай кыйын болуп, одноклассниктерге келип, азыр фанта алып келем депчи, ушундай бир аз тоже таттып алганга возможность болуп калган да. Бирок эми соответственно тоже жумуш иштеп. Ошондо акча менен мамилени толугу менен базар үйрөттү го деп атам да. 9-класска чейин базарда эле жүрсүң да, мындайча айтканда, 5-класстан. Да, примерно ошол. Анткени колледжде уже акырындан баягы официант, бармен деген жумуштарга кеткенбиз да. Чыктык, баягы кадимкидей тойлордо иштедик. Кадимкидей баягы 5 бармак ташыдык. Кадимкидей чай уйбайсыңбы деп урушкан эжелерди көрдүк. Рахмат балам, чайың ысык болду деп 50 сомду чөнтөккө салып койгон эжелерди көрдүк. Ичип койгон байкелерибизди көрдүк. Аягында баягы тостту официанттарга рахмат деген байкелерди көрдүк. Кийин уже баягы клуб сферасында баягы барга өтүп кеттим, бармен болуп иштедим. Кийин уже баягы толугу менен штатка кирген бир клубка иштегенде 1 ай бекер стажировка болгон. Акча алган эмесмин. Кандай стажировка? Бармен болуп стажировка? Бармен болуп. Кандай клуб эле? Жанагы Google да аз жабык, демократ деген болчу. Мен кирип туруп, админ менен сүйлөшүп, мен иштейм. Аябай, вот, хочу у вас работать дегенде, бизде толтура балдар дегенде. 4 бала иштеп аткан бардачы. Мен айткам, мен стажировка кыла бербеймби? Бекер эле албайсыңарбы мени десем, хорошо дейт. Бирок мынтты да, есть одно но дейт. 4-өнүн 1-өө кеткенде анан сен жумушка алабыз дейт. Мен айттым, хорошо, без проблем. Мен пока үйрөнө берейин, эгерде бош ой калса кетип калам деген ой бар болчу да. Иштеп баштадым, акырынан иштедим, тиги балдар жардам берди, үйрөтүп атышты. Алар болсо бир жумадан кийин түшүндү да. Бир жумадан кийин мага келип айтып атпайбы, брат, сен акча албай элесиң деп атпайбы. Жок дедим. Анткени мен пешком кетип калчумун да. Түнкү саат 3-тө смена бүтчү, мен пешком кетип калчумун. Алар көрүп турган да, Гоголядан Бакаятага чейин. Это, считай, ежедневно. Каждый вечер үйгө кетип калчумун. Канча, жарым саат, 1 саат? 1,5 саатта үйгө жеттим. 1,5 саатта? Бир жумадан кийин байкап, мага балдар айтат, сен акча албай элесиңби? Мен айттым, мен стажировкадамын. Алар биринчи жолу көрдү окшойт, бул жерде стажировка кылса болобу эле деп. Анан кийин тигилер старший бармен туруп айтты, короче, балдар, бул силерге не то что жардам берип, кээ бирки заказдарыңарды жасап салып атат уже бир жуманын ичинде. Шабашкадан
бергиле деп туруп, анан кийин 200 сомдон берип баштагам да. Күнүнө. Анткени бирок мен полностью заменять этип тигилерди эметип, анткени бир момент эстеп алып өлө иштеп атыптыр, мынтип карасам үчөө жок да. Экөөбүз эле иштеп атабыз да. Уже жандай шабашка кылып, анан чайларды калтырып башташты, анан кийин бир маалдар 4 тең жумуштан айдалып кетет. 4 тең жумуштан айдалып кетет? Неге? Себеби недостача чыгып, бир ызычы болуп, бухгалтерия менен кипиш болуп. 4 тең бир күнү просто обедте мага чалышат, мен келем, не болду деп отурсам, ошол жакта управляющий айтат, короче, 4 жумуштан кетти, сен калдың. А мен ага чейин мындай ал сферада мындай бир айлык стажировка эле ал. Это научиться жана коктейлдерди кантип жасайт, бул фруктовый чайды кантип жасайт, буну кантип куюп берет, буну кандай таза подавать этет. Ошону үйрөнүп жүргөм да. Анан тигилерге жардам берип эле жүргөм. Один момент просто алышат дагы. Всё болду, сен старший бармен. Жап-жаш эле бала. Эми 18-19га. По сути, экинчи курс, бирок 11-де бүткөн бала да? 19га чыккан бала, 19га бартам. Старший бармен чоң эле килтеген заведенияда. Жазып атам, ким азыр бармен болуп опыты бар? Бирөө жазды, короче. Менде бар. Как раз жакын тааныш бир ачсам, саат 4-кө келем деп жазды магачы. Анан кийин вообще экинчисин таба албай атам, экинчиси жок да, бирөөлөр жазып атат, действительно. Мен чыгып көрбөймүн, бирок опытым жок деп атат да. Бирок мен коркуп атам, мен старший бармендикти алдым, мен азыр бияка опыты жок алып келип алсам, вообще өлдүк, не пойдет деп туруп. 3-кө чейин издедим, телефонду болбоду, чалып атам, жок деди. И кыскасы аягында тиги биринчи чалган балага айттым. Сен жанында коллегаң бар беле, напарнигиң? Бар. Чакыр дедим. Сен ошол эле задачаны ага илипсиң дейм. Ага илип таштадым да. Анан кийин тиги болсо чалып туруп 2 тең келди, бардым, нары жагында отурат, мен болсо жалгыз турам, 4-2 сааттан кийин уже баягындай кипишке даярданабыз. Отурам да айттым, короче, кыскасы зарплатаңар мынчадан. Зарплатасы канча эле баса? Оклад 15 000 болчу. Айына. Айына. И процент, бардан процент болчу. Канча процент? Канчалаган бир процентин алып кетчик биз, 3%-ын алчык беле, же 4. Короче, баягы 15% берилет го за обслуживание. Ошо 15-тин 3-ü 5-и бармендерге кетет экен да. Бардан. И ошентип туруп балдарга түшүндүрөм, айтам. Анан кийин тигилер туруп кеттик деди да. Бири-бирин карапчы. Кеттик, попробуем деди. Биринчи күндө иштедик, буттарыбыз өлүп калдык, короче. Чачырып атабыз, тиги жак мындай, бул жакта арчыганга жетишпей. Кечиндеси отуруп калдык да мындайдан. Администратор келди дагы, баягы управляющий келди. Короче, полностью видеодон кара отуруп өттү да, камераданчы. Молодцы, только почище работайте деп кетип калды да. Айына канча чыгып аткан ошондон в целом? Примерно ошол учур боюнча. 30, средний 30 болчу. 30-35 чыгарса болчу, без проблем. Нормально. Это еще ошо чай пайлар менен санаганда. 4-6-7 ай иштеп, аягында бухгалтер менен кайра биз дагы ызычы болуп, короче, такой, все, мы уходим деп кетип калгам да. Но это жаңы незабываемый опыт болгон. Адан кийин кийинки жумуштарың той тартмай, творческий кетти. Жалаң творческий. Творческий кетти. Себеби полный списокто айтканда ал жакта стройкада бар болчу, как бир маалдачы. Стройкада деле иштеп жүргөм. Грузчик болуп деле уруп көрдүм. Шпатловка деле тартып көрдүм, кафель деле чаптап көрдүм. Полностью бүт баарын жасап көрдүм да. Просто бир момент өзүмө ишенип көрөйүнчү, мурун бир сүрөт тартып жүргөм. Ушул бир артист бир нерсеге жакын болчумун, сценарий жазган, бир нерсе ойлоп тапканга жакын болчумун. Неге ошону чыдап койдум деп. Мен ошо демократтан кеткенден кийин жарым жыл иштеген жокмун да. Үйдө жаттым да.
үйдө жаттым, үйдөгүлөр айтты, жумушту алып көрбөйсүң, чыгып көрбөйсүң, эмне болуп атасың деп көрдү да мачы. Болсо 3-чү курс, 2-3-чү курстасың болсо. Да, 3-чү, 4-чү курс. Бир нерсе кылып көрбөйсүң десе көрүп, что-то желание жок, бастым жарым жыл, потом дагы жарым жыл бастым. Бир жыл ошодон кийин дагы басып койдум да. Эч нерсе кылган жок. Иштебей эле. Эч нерсе кылган жок. А КВН кайсы жылдан бери бара баштадың эле? КВНде биз болсо 1-чи курсту, 2-чи курстанбы? Толугу менен 2-чи курста. Как раз демократка жумушка кирген учурунда КВНге да кирген келе. Демократта кичине азайган, бирок мен репетицияга эптеп жетишип илинип, выступленияга барып чыгып кайра келчим да. КВНби же тамашоого катышып? Тамашоо, КВН экөө тең. Экөөнө теңби? Кыргыз группада дагы, КВНде да. Эки командада ойной эле. Биз эле команда болчу, биз 2 лигага ойноп жүргөнбүз да. Экөөнө тең. Мен основной сзади сценарий жазмай. Не деген команда эле? Муктун сборный болчу да. Курама командасы Муктуко. Текстовка ошолор жазып берип, могу бияктан чыгат, мындай чыгат деп. Бирок бизди универге рахмат, ошондо поддержка нормально болчу да. Акчаны берчи да. То есть КВН же по сути финансово неблагодарное дело. Мисалы, бесплатно ойнойсуңар, баарын даярдайсыңар, эч ким төлөп бербейт да. Лига төлөп бербейт мисалы. А университет эмнеге төлөп берет эле? Ал баягы жол кире, организационный моменттерин акча менен чечип берчү да. Биз мисалы 1-8 финалга даярданып атабыз, бизге каражат бөлүп бериңиздер. Биз бөлөп. Келе бухгалтериядан оформляйтесь, фамилия, имя пишите, чеки принесите, все. Биз барабыз, чытап койдук, все. То есть биз вопрос жок болчу да, биз барып тамак жечип, келип даярданып койчу. Ошол кезде той-пой, анан акырын гулянкаларды алып барып баштадым. Свадьбалар алып барып баштадым. Да, потом тойлорду алып барып, уже ошол момент түшүндүм да, жакшы нерсе экен дедим. Бирок түшкөндө жакшы акча түшүп турат. Жакшы түшөт. Бир 200-300 канча түшчү ошондо? Мен болсо гулянкаларды ошол кезде 8000, 7000 ошолдон баштагам да. Диджейге 1000 сом, өзүмө там калган неметип, жүргүрөп, өлгүрөп 5000 сом калчы. Ошентип эле иштеп, 2 саат, 3 саат иштейсиң. Все, конкурстарды балдар менен, каллегалар менен чалышасың, кандай конкурстар болот. Мындай кыласың, мындай, все, давай, рахмат. Кийин шаурма алып берем деп каласың. Болду. Ушундай эле болчу да, коллегалар да кийин шаурма алып берип коесуң, конкурс кирди, брат, рахмат деп коесуң. Кийин уже элдер таанып, сарафанный радио башталганда, соответственно, уже курс көтөрүлүп баштайт. Бул жагы эми $150 деп каласың. Доллар менен сүйлөп баштайсың. Бирок ошондо карманный акча болчу да. Это вот мындай бар, жок. Ушундай да. Кийин ошол 2015-тен бери кылып жүргөн Instagram биринчи хайпың, это 2016 болду беле? 2016 2015. Ошондо жаңы университет бүтүргөнүңө 1 жыл, 2 жыл болгон экен эле? Примерно ошол как раз жанагы ведущий болуп, анан жанагы рекламный агентствода кирип, помидор деген балдар рекламный агентство немеде эле, мына Вефан тушунда болчу. Эли арбуз беле ал. Помидор деген биздики болсо немеде болчу. Душанбинкада. Душанбинкада болчу. Ошол жерде жаңы зданиянын прям биринчи этажында болчу. Ошол кезде помидор деген рекламный агентство болчу. Ошолор биринчи маршруткаларга экран койгон балдар болчу. Бул немеде? Тиги Нурсултан Кубанов менен ошол 2016 октябрлар экен. 7-8 айда иштедик го дейм. Ташап кетти, ладно деп туруп анан Бектур Усенов кошунан тандабайт да. Ошол экөөбүз помидорго киребиз. Помидорго кирип роликтер тартабыз, сценарий жазып беребиз, анткени компания жазат, типа бизде ушундай бар, мындай продукция бар. Бизде экранга салып бергилечи дейт. Аларда даже афиша жок, чтобы ставить. А биз болсо, хорошо, дополнительная услуга. Мы можем сделать картинку, мы можем сделать анимацию, либо снять видео за такую-то сумму деп туруп,
балдар менен сүйлөшүп туруп дополнительный услуга киргизгенбиз ошондо. Чтобы мы тоже еще деньги зарабатывали. А так к ним как кто зашли? А біз просто чогуу эле, короче, біз флешка алмаштырып, сыртына жанагы маршрутка бар го. Ошол наклейкаларын алмаштырып жүргөн балдар болчу. Монтаж кылып, жанагындай сборниктерге Монтажники, да? Монтажник болчу жөн. Наружка монтажник. Не наружка, и жанагы видео монтаж кылып туруп, потому что флешкага зацикленный видео беришиң керек да, там 3-часовой мисалычы. Ошолор жасап берчүктү. И наружка еще даже видео монтаж да кылып береткендер. Ошол наша задача в этом заключалась. А биз болсо ойлоп туруп, блин, кээ дизайндары өлүп калыптыр дегенбиз да, потому что считай белый фон и черный текст болчу да. И биз болсо ошол немелерге, клиенттерге жазчык. Здравствуйте, ваша реклама непритягательная деп жазчык да. Мы можем вам предложить услуги Photoshop и видеосъемки либо анимации в After Effects дегенбиз. Болсо билбейм After Effects. Үйрөнөм деген ошол жакта, ошол момент. Я просто пусть наступит этот момент, я опять сбоку посмотрю, научусь деген да, ошондойчу. И тогда башталды да. То есть некоторые компании нам начали говорить, тогда можете приехать к нам снять видео. Ох, блин, дейбиз да. Барабыз 300 сомго, короче, аренда камера алабыз, тартып келип монтаж кылабыз. Photoshop'қа бектур экөөбүз отурабыз, лекарстволарды анимация кылып чыгарабыз мындай. Логотипин там что-то Лизол деген немелерди, логотиптер чыгат, контакттар чыгат. И ошентип өзүбүздүн стилибизди выработали и начали это в услугу добавлять. А на тот период параллельно мен бектур экөөбүз Вайн тарттык. Бектур, мен өзүм основной тартчумун, Бека айттым да, Бека жүр деп. Это вот когда мы той снимали, Дордой ассоциация иштеп жүргөндө. Ошол жерде башталган. Вайн тартып, жөнөкөй вайн болчу, жизненный вайндарды тартып, Апашканын вайндарын тартып, анан и вот помидорду иштеп жүрөм да, что-то помидордагы мындай что-то жакпай атат деп атам да. То есть какой-то бир потологумду тебе албай отургам да. Анан кийин что-то отуруп тректерди угуп атам, рэптерди угуп атам, анан кийин бир маалда эле короче. Мурун бир көбөндө бир образ бар болчу дедим да. Өзүм ойлоп тапкам мурун. Айылдан келген бала шаардык кызга рэп сүйүп арнайт деп туруп жазып койгон бир жерге. Ошону эстеп туруп, ёма, могу страницага рэп тартып көрбөйүнбү дедим да. Отопление! Ты греешь мой жан, а так ты candy shop, baby! Так, Молжан, бир-эки жер моменттин дикциясын оңдойлу, погнали деп туруп, ошол бойдон 5 тарттым. Биринчиси кетти, залда тарткан моундай движениялар менен. Элдер почему-то бир рекомендация чыккан сыяктуу неме болуп кетти да. Канча процент алды? Элдер жазып 1000 лайк болду да. 1000 лайк болуп прям жакшы болуп кетти ошо биринчисичи. Блин, нельзя останавливаться дедим да, короче, ошол жерден. Он сам вышел, что-то бир нерсе деп урдуруп атам, короче. Там мы ели лепешка майонез, мы еще пили грамотный душец. Потом я сказал, я тебя люблю. Ты мне сказала, я тебя не люблю. И я пошел плакать. Ну, он өчүп паузаны басып, я могу кирбейт дедим да, короче. Я могу кирбейт деп өзүмө убеждать этип атам да, потому что үчүнчү кирбей калды, я такой уже расстроился да. Жумушта отуруп неметип атсам бир маал эле башталды да. Бек алдымда отурат, эй дейт да, короче. Эй дейт да. Я говорю, не болду, короче. Смотри деп туруп бир маал телефонда звукту мондойт эметсем бир маал кетти да уведомлениячи. Не болду да түшүнбөй атам. Тияктан, короче, помидордун ошол экинчи бала Нурсуттун досу, наш деме, с нами, который работал, ал келип, что происходит у тебя на странице, деди. Үйдөгүлөр чалып баштады, тааныштар чалып отурду. Узычу да, короче, мондай максимальныйчы. Я смотрю, у меня уже, короче, 15, 20, 30, 50 тысяч, 60 тысяч болуп кетип атат подписчиктерчи.
Yok, баба, за один день 90 тысяч подписчиков болып кетеді. На тот момент 90 тысяч, это сейчас как, ну, сейчас 500 тысяч алғандай эле да. Это он, оказывается, закинул деп тур, жакка деп, тиги булардыкын чыгып атат, бери Галустяндыкы чыгып атат. И бир маал эле Тимати киргизди, я говорю, пипец, что-то не верю деп, могу банка лекарствами бүтүрүп алайынчы, пожалуйста, деп атам да. Моя цель была закончить анимацию для помидора. Вообще ызычылып кетти. Ошодон кийин потом бир-эки форматты өзү ошол форматта видео киргиздим, анан элдерге ачык эле жазып койгом, ребята, это не вечный персонаж, поэтому если вам интересна моя личность, я буду закидывать все, что надо деп койдум. И дальше, ну, своим путем эле кетти, да. Кийин там галочка появилась. Канчалаган тоже опыттар болду, мисалы по рекламаларды алып көрдүм, элдер менен иштешип көрдүм. Площадканы потом понял, что ну есть, классно. Ноябрда пусть говоряттын менеджерлер чалды. Биз сизге билет алып атабыз. Ушул күнү съемка болот, келиңиз тартылып кетиңиз. Без проблем. Билет, проживание. 3 күндүк. Бектурду алдым, экөөбүз 3 кетип калдык. Бектур экөөбүз, Бектур менен баштаганбыз да инста неменчи. Айттым. Артвор кирди. Айттым, убактың бар, кетти. Кайфовать эткенбиз деп кетип калдык жөнү. Бардык, Москва болуп, билдирип, Москва ушундай турбайбы деп. По сути, биринчи жолу барышым да ал жакачы. Пусть говорятка барганда тартылып, передачанын главный тартыш керек болду. Аны бүтүрдүңөр. Biz olsa за кулисами жүрөбүз, вай деп эле, короче, Останкино. Все, ваш выход дегенде, короче, за кулис алып барып туруп эле. Ага чейин немени көрүп аткам, короче, бир экрандан 2 минут көрдүм. Кимдер бар экен? Так, Рева отурат, Тимати отурат, так, тиги отурат, так, короче, примерно могу тычкаларды киргизем, могу шуткалар бар. Все деп тур, заготовками эле чыктым да. Thank you very much. Да не за что. От души, душевного души. От души, душевной души. Залга кирдигин залга абдан жакты сен приколдоруңуз. Жакты да? Мындай, анткени Семенович отуруп күлүп атты да. Для меня это было все деген да. Семенович күлүп атса, анда Семенович, если что, 90-жылкы балдардын немеси. Азыр суперстар Гальгадоту. Бүттү, шоу бүттү, Андрей Малахов келип, классно. Вот прям, у тебя прям ответы так четко. И было такое классно. Семенович, можно давай сфотографируемся дегенде. Балам, ондай бир жерде сүрөтүм бар. Ондай икона деме женственности менен сүрөткө түшүп атасың да. Калгансың го, короче. 2016 аябай мощный год болгондо Кайрат Примбердиев финалда. Новая волна эле? Потом Азия Микс чемпион болгон. Ошондо единственный Михаил Галустян менен өлө жазышып жолугалы деп прям неметкем да, аябай жазгам да. Ошо Москвада жүргөндө. Финалга атайын Москвага учуп келип, 1-2 заказ табып, жумуш менен жолугайын деп жолукпай калганбыз. Неге? Мен, короче, финалга бүт барын жөнөтүп туруп, мен, короче, квартира арендага алып, бир жумага. Анда, короче, канча мен 3-4 киши бар болчу. Алады жөнөтүп, просто Бишкектен бирөө Москвага келем деп болбой болгон. Кандай? КВН көрөм депчи. Бир кыз да. Ал бир ага билет алып берип, эми акча толотса ошол экен да. Все там, завтра финал көрөбүз деп туруп, КВНден даярданып жатып, анан түндөсү бирөө менен переписка болуп туруп, мен туруп билет алып берейинби деп салып атпаймынбы. Тамаша болчу негизичи, билет алып берип чыттаймынбы деп туруп ушундай. Чола кеттикпи деппи? Неме болуп калды да, мындай нереальный нерсени жазып алдым да. Анан кийин тиги туруп, блин, было бы классно деп атпайбы. Мен болсо жазайын дедим да. Уялганыман неме болду да, мындай азыр мен сөз айтып алып
ал бир ошо кандай болуп дедим да. Ладно, поехали дедим да, короче. Эртеси туруп алып, билет алып берип, кечкиге, короче. Андан кийин ага айтып атам, Москвага учуп келгенде такси алып келе бер. Ошол немеге, дворец КВНге келе бер. Өзүң Москвада жүрөсүң? Өзүм Москвада жүрөм. Мен билет алып берип, дагы бир кишини алып келип алгам Москвага, короче. Такси алып келе бер десем, мен тосолбойсуңбу дейт. А менде КВН, мен Галустян күтүп атат ошол жерде, короче. Азия Микс мына чемпион болоюн деп атат, короче. Уже через час финал башталат да. Мен болсо бир саатта жетишсем керек деген. Мен да Москвада бир саатта с аэропорта человека забрать, привезти. Вот я вот такой дедим да өзүмдөчү. Сажусь на такси, еду в аэропорт. Игра начинается. Приезжаю, игра заканчивается. Галустян уезжает, короче. Азия Микс чемпион. Болсо негизи ошол үчүн баргансың. Негизи. Ал тиги заказды мындай деле неметип коймокмун. Первые 2 дня бүткөм да негизи. Квартираны 2 эле күнгө алып туруп кайра учуп келе бермекмин, без проблем. Бирок на неделю снял, чтобы на КВН остаться. В итоге ни туда, ни сюда болдум да. Я такой, блин, дедим. Ладно, на Красную площадь пойдем, погуляем деп. Погуляли, Галустянга жазсам. Я уже улетел деп. Я же тебя ждал деп. Такой, простите, был в аэропорту. А я хотел с ним видео снять. Да, дагы бир взрыв болмок да. Да, бүт немелер менен тартайын деген, ошо Бахамен тарттым, мисалы, самый первый, потому что Джакали самый первый был. Тимати мен тарттым, Галустян мен тартышым керек обязательно. После этого А-студио менен тартмакмын. Ошол жерде цепочка оборвалась, я такой, все, не хочу дальше деген. Я виноват, все, неправильный график, неправильный тайм-менеджмент. Болбойт мындай деп туруп, өзүмдү урушуп ошол күнү барып жатып алгам. Красный площадьте айланып тиги барып жатып алгам. В плане бизнеса кандай өзгөрүүлөр болду? В плане бизнеса вообще в целом меники привычка бир чогулткан калды. Чогултмай бизнеске кирип көрүп, потом ал жактан резко чыгып кеттим. 2019дабы, 18деби? 2019 болуш керек. Кандай бизнеске? Салон красоты. Но надо было попробовать. Барберная эмес беле или именно салон красоты? Именно салон красоты. Женский. Да. Я, короче, попробовал. Бир грабли. То есть бир эмне деп койду? Жашоодо все попробовал. Ошол кезде мынтип караган эмесмин чекеден. Ошибся. Вот так, просто түз болуп калган да, мындай шахматная доска мынтип калган. 12 миң доллар киргиздиң. Кетти да. В общем, я сказал, 3 ай болду, 3 ай иштеди, 3 ай примерно. Все, надо закрывать. Нет, не прет вообще. 4 ай болду, 3-4 ай, вообще не прет. Аренда яхтан, я, короче, все, я там неправильно договорился с кем-то. Я говорю, блин, все, давай просто тупо закроем. Анан азыр болсо сейчас цумда бир-эки кыймыл аракет бар. Шүгүр. Канча болду Crazy Birds'ин ачылганына? Негизи 3-4 жыл болуп калды. 3-4 жыл болду? 3-4 жыл. 3 жыл именно ЦУМда. 3 жыл именно ЦУМда. Ага чейин Аламедин базар. Crazy Birds сеники да? Негизи ал жакта азыр неме сыяктуу да. Ал классташымдыкы негизи. Бирок мен как маркетинговый партнер болуп калгам да. Бирок на уровне собственника, да? Да. Партнер. Совладелец болуп калдың, да? И вот этот, мисалы, биз биринчи баштадык да. А мисалы, андан кийин азыр Алмурут стор, там нелер бар? Ушундай там эмне? Бишфон биздин коллегалар бар, Омегастор биздин Лидер бар, да? Бар ушул неме метод менен кетип атат да. Эң биринчи Crazy Birds башталды беле? Негизи ошол Crazy Birds'тен дальше кеткен да. Все, албетте эле кайра эле баягы неме да, творчествого тартып кетти да.
Творчествоға тартып кетти. Студияны жапкандан кийин проект алдым. Проектти сценарий боюнча бир российский, московский проект алдым. Андан жазышып отурдук. Казактар менен жазышып отуруп, ошол кыскача айтканда ошол жоготулган акчанын бир нече бөлүгүн кайра толуктап алдым да. Сценарий жазып бердиңби? 3-4 неменин ичинде. Анын ичинде рекламный роликтери, потом кээде бир сериалдын отрывоктор чыгат, мындай диалог болуп атат, там мындай сцена бар, ушуну жазышкыла деп отуруп жаза бересиң да. Всё. Там эч нерсе жөнүндө айтпайт, айтат, короче, мына группа, вот эта группа, бул группа деп бөлүп коет. Просто отурасың болду. Чыгармачылыкта сценарийде эле акча тапсаң болот экен негизи. Эгерде башка жакка жазсаң, чоң акча тапса болот. Мисалы, бир сценарийди Бишкекте жакшы жазган балдар 10 000 сом алат. Эмненин сценарийсин? Рекламный роликтеги, мындай жакшы режиссерский жазылган, андай раскадровкасы менен 10 000 сомго сатса болот. То есть акча тапсаң болот. Соответственно, Казакстанда 5 эсе көп, Россия тарапка кеткенде 7-8 эсе көп акча төлөнөт. Негизи курс ушундай. Мисалы, актерлордуку, мисалы, Кыргызстанда 3 000 сом болсо, Казакстанда $300 төлөп берет. Россияда андан көп болот. То есть, эгерде выходтар бар болсо, ошолор менен колдонуп туруп иштеп кетиш керек да. Бар, толтура, мисалы, телеграм группалар бар, группа сценаристов деген. Бул Бишкекте жазган деле жок, бир-эки жардам бердим мен мындай эле тааныштарга. Бирок могу российский, казакстанский. Рабочий названиялары алмашып, нар жак, бер жак ошондой периодтарда жазышчык. Бирок толугу менен өзүм жазган 2 кино бар, бирок аларды мен өзүм кином болгон үчүн өзүмдүн базамда турат да. Буларды эмки жылы буюрса 2024 тартканга бир неме даярданып жүрөм да. Себеби мен до сих пор мындай режиссура жагынан үйрөнүп, ошо ойлой берем да, мындай азыр шашкылатып тартып ийгенде бир неме чыкпайт да. Пайда чыкпайт да. Бир деңгээлге жетип алып, анан кийин тартсам, балким бир жакшы тасма болот да. Эко тең. Анткени бири комедия, бири спорт драма да. Бизде билбейм, риск бар спорт драма тартканда, анткени көбүнчө комедияны жакшы көрөбүз, бирок спорт драмага эгерде жакшы көңүл бурулса, анда мамлекет жактан жакшы көңүл буруп берсе, анда жакшы кирип кетти дейт. Келгениңе чоң рахмат, Данияр. Бул формат Нурлан Мирзаматов влогтуку неге жагат? Себеби мен канча жылдан бери бир интервьюларга реально кача элекмин. Мен башка журналисттер көрүп турат, балким көрүп атат азыр деле. Кечирим сурайм, бирок мындай көп учурларда жөнөкөй суроолор болуп көңүлүм калган да. Мен действительно мындай жок дечим да. Бирок мындай из-за того, что бир-эки выпуск көрүп, Кекеев, Сыныш Кекеев жана башка выпусктарды көрүп билем да, бул жакта интересно болот, ушул жакта бир ачылса болот. Бул жакта мындай айкын, ачык, тайсалдабай бир нерсе айтып берсе болот деп. Мындай смело айтып берсең болот, ошон үчүн чоң рахмат. Эгерде ушул көрүп аткандар, мен жаштарга кайрылгым келет да. Жаштар, мисалы, бизде Кыргызстанда абдан башкача, чынында башкача, аябай акылдуу, биз мындай эркин жашоодо жашаган мырзалар, жаш кыздарыбыз, мындай келечек ошолордо. Себеби биз эми 30-ка баратабыз, биз уже баягы бытовой нерсеге кирип баратабыз. Биз азыр бизнес кылышыбыз керек, анан үй бүлөнү карашыбыз керек, бирок келечекти чындыгында жаштар кылат. Ошолорго бир кичинекей эле кайрылуу, как сказать, орусча деле айтса, мечтайте чындыгында. Мечтайте, өзүңөргө мындай бир рамка коюп алып жашабагыла да. Мисалы, ата-энебизди сыйлашыбыз керек, угуш керек, бирок өзүңөрдөн бир чечим болуш керек да.
мен деле ата энем азыр деле айтышат, сени актерский берсек күчтүүрөөк болмок экенсиң депчи. Зачем юристке депчи. Албетте бунун баардыгы силерди сүйгөндөн ата энелер албетте переживать этет. Мен балам ушул тамагы жок калбасын, бул заманда ачка калбасын деп туруп. Ата энелер ар дайым чуть-чуть излишне переживать этип коюшат да. Ошон үчүн кээде андай үстүнөн балдарын басып коет. Ошон үчүн ата энелер менен коркпой, ачык бир маек түзгүлө. Анткени мен байкашым боюнча ушу жаш поколениянын баардыгында биздей эле ошол эле проблема калганда ошол проблема бар. Чындыгында жаштар мындай кыялданыш керек. Кыялданбасыңар, өзүңөргө алыңарга бир максат кое албайсыңар да. Келгениңе чоң рахмат. Сиздерге рахмат.